Иш үстүндө гана отурбастан мындай спорттук мелдештердин өтүшү ынтымакты чыңдоого өбөлгө болду. 23 июнь мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнүнө карата өткөн бул мелдешке мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлеринен түзүлгөн командалар катышты. Мелдештер достукта, биримдикте жана таза атаандаштыкта өттү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнүнө карата спорттун түрлөрүнүн 5 түрүнөн бизде ошо мелдештер уюштурулуп атат. Мурун биз ушул эстафетаны Балыкчы шаарынан былтыр кабыл алдык эле. Анан ошол ал Балыкчы шаарында 4 түрүнөн өткөрүлсө, биз 5-чи кылып аркан тартыш деген спорттун түрүн да кошуп койдук. Ошо менен биз 5 түрүнөн өткөрө турган болдук. Буюрса жакшы ийгиликтүү аяктап, кечинде эстафетаны Ак Суу районуна тапшырмакчыбыз. Спорттук таймаштар 5 түр боюнча өткөрүлдү. Волейбол, мини-футбол, шахмат, үстөл үстүндө теннис жана аркан тартыш. Ар бир оюн кызматташтык жана бир командада иш алып баруунун жаркын үлгүсүн көрсөттү. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер чындыгында эмгеги эбегейси зор. Алар ушул жеринде эл менен түздөн түз иш алып барып, алардын жүгүн аркалап жүргөндүгүн көрүп атабыз. Алардын иштине ийгиликтерди жаңы жетишкендерди каалайм. Жыйынтыгында ар бир спорттун түрү боюнча жеңүүчүлөр жана байге ээлери кубоктор, медалдар, ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Мындай иш-чаралар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында кесиптик биримдикти бекемдөөгө, командалык аракетти өнүктүрүүгө жана сергек жашоо образын жайылтууну көздөдү. Салтанат Керимкулова, Айбек Турдакунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Кара Кол шаарынан.